Гүлнур Сатылганова бети жок, уяты жок, алдамчы, аферист деп кимге жиненди? Эстрада ырчысы, эл артисти Гүлнур Сатылганова анын атын сатып, социалдык тармактарда өз продукциясын жарнамалагандарга жини келди. Бул тууралуу ырчы Instagram баракчасына жазып чыкты. Көрсө Black Lat деген кофени жарнамалагандар ырчынын эски сүрөттөрүн өз кызыкчылыгына колдонушкан. Ичпегиле, бул бети жок, уяты жок, алдамчы аферисттер. Black Latte деген реклама, калп реклама, ишенбегиле. Менин атымды, эски сүрөтүмдү колдонушуп, фотошоп кылышып алдап, элдин башын айлантып бизнес кылып жатышат деп жазды ал. Ырчы бул продукцияны ичмек тургай көрбөгөнүн айтты. Ал күйөрмандарына кайрылып, алдамчылардын торун түшпөгүлө деп чакырды. Маалымат булагы Барометр Шекит Кейжи. Тынар Курбаналиевке кысым көрсөтүлүп жатабы? Белгилүү кудул Тынар Курбаналиев бийлик тарабынан ага кысым көрсөтүлүп жатканын айтып, социалдык тармактардагы баракчасына билдирүү жазды. Анда кудул: урматтуу достор, биздин саясатчылар туура эмес жумуш жасап жатканын сатира аркылуу элге жеткиргеним туура элеби? Эгерде туура болсо, анда эмнеге мага кысым башталды? Түшүнбөй калдым деген. Бул тууралуу Курбаналиевке байланышканыбызда ал Маданият министрлиги эмнени сүйлөш керек, эмнени сүйлөбөш керектиги боюнча чектөө киргизген токтом чыгарып алыптыр. Ал жакта иштегендерден сурасам, бул тууралуу билбейбиз деп жатышат. Министрлик менен такташып алгандан кийин пикиримди айтпасам, азырынча толук маалымат бере албайм деди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева мындай жооп берди. Тынар агайдын сатираларын көрүп жүргөн жарандардан тамашалары чектен ашып кетти. Адамдын жеке кадыр баркын шек келтирип, түнүк түштүк деп бөлгөн тамашаларды коюп жатат. Министрлик көңүл буруп койбойбу деген кайрылуу түшкөн. Ошол малда кудулдун телефону өчүк болуп калгандыктан байланыша алган эмеспиз. Анан социалдык тармактарда агайдын жазган постун көрүп калдык. Бийлик тараптан Тынар Курбаналиевдин чыгармачылыгына эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Ал сатираны кандай коерун өзү билет. Негизи өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузбаган, адамдардын аброюна шек келтирбеген, жерликке бөлбөгөн сатиралар менен чыкса болду. Маалымат булагы Супер Чекит Кейжи.